Жаз жарыш, күз күрөш дейт. Ассаламу алейкум. Урматтуу мекендештер, урматтуу достор, баарыңыздардын Рамазан айыңыздар кут болсун. Кармаган орозоңуздар кабыл болгон болсун. Аллах таалам ар бириңиздерге Рамазан айында Аллах сүйгөн иштерге себепкер кылганды насип эткен болсун иншалла. Урматтуу мекендештер, бүгүн дем алыш күнү. Бүгүн биз огороддо иш кылып атып бир ой келип кетти. Азыр саат 7 болуп калды. Ооз ачарга 1 саат убакыт калды. Эң сонун күтүү эмне, урматтуу туугандар? Кээ бир инсандар ооба күткөндү жек көрөт, бирок күткөндүн дагы өзүнүн керемети бар. Эң сонун күтүү бул Рамазан айындагы орозо кармаган инсандардын ооз ачар убактысын, ифтарлык убактысын ушунчалык чыдамсыздык менен, сонун убакыттар менен күтүү бул өзгөчө бир башкача сезим, башкача бакыт. Биз дагы азыр ооз ачарга 1 саат убакыт калганда огородду эгип бүтө калалы деп анан сиздер менен бөлүшүп турган жайым. Урматтуу достор, бүгүнкү убакта Рамазан айында жумуш кылып аткан маалда дагы ар кандай инсандар кайрылып атат. Бирок кээ бир инсандардын кайрылуусун угуп алып, колуңа иш барбайт чындыгында. Жана бир эже кайрылыптыр, 4 баласы бар экен. 5-чи балам ичимде 4 айлык дейт. Жолдошум, 2 кызым, анан 10 жашар балам дагы орозо кармап атат, орозобуз дейт. Бирок ошол балдарыма, жолдошума ифтарлык ооз ачарга тамак кылып берейин десем, үйдө продукта жок, азык түлүк жок. Баламдын ден соолугу жакшы болуп төрөлсүн деп бир дары жазып бердиле, аны барып аптекадан сурасам 800 сом деп жазып берди. Бирок ал дарын алганы дагы акчам жок деп, ушунчалык бир жүлүндү аралап кеткен. Кайрылууларды укканда, көргөндө, элдин кайрылуусун угуп алып, чындыгында бир ушунчалык бир ызаланасын. Урматтуу достор, баягы орозону баягындай бир шылтоо менен кармабай коюлгон инсандарга айтаар элем, көрдүңүзбү? Үйүндө ооз жапканы жана ооз ачканы, тамагы жок болсо дагы орозо кармап аткан инсандар бар бүгүнкү күндө. Биз жумушум бар, башкам бар, шылтоо кылып орозону кармабайбыз. Мына биз деле Кудайым сабыр берип, ысыкта баштаганбыз. Эч кандай кыйынчылык деле болгон жок. Бирок азыр ифтарлыкты сонун бир эме менен күтүп атабыз. Ошондуктан баарыңыздарга айтаар элем, орозо кармаңыздар. Бүгүн кечээ кармабасаңыздар, бүгүн кармабасаңыздар, эртең мененден баштап баштаңыздар, достор. Бул адамдын, мусулмандын парзы болот. Биз Москвада иштеп жүргөн кезде пекарный жерде, пекарныйда иштегенмин. Мына азыр ошо артымда иштеп аткан иним экөөбүз иштедик элек. 3 жагыбызда печка бар эле. Печканын ичи 300 градус эле. Мына ошол печкаларды ачканда 6да иш башталат эле, биз ночто иштейт элек. 5-6да иш баштайт элек, ооз ачар 9:30-10до болот эле. Ал жакта күн узак, түн кыска эле. 5-6 эле саат оозубуз жабык турат эле. Анан эртең менен таңкы саат 3дө ооз жабасын, кайра таңкы саат 7ге чейин иш кылат элек. Ошондой ысык печкалардын ортосунда 300 градус печкалар ачылат эле, тердеп иш кылат элек. Бирок Кудайым сабыр берет эле, бир сонун ошол жерде дагы мекендештер менен кармап, ооз ачып, ифтарлык кылып, бир сонун бир убакыттар өткөн экен да ошол күндөрдү эстесем. Баарыңыздарга токчулук, молчулук, орозо айында Аллах таалам ар бириңиздерге жакшы иштерге себепкер кылган насип эткен болсун дагы бир жолу. Элибизге ден соолук берсин. Бүгүнкү оор илдеттен элибиз жеңилден чыгып кетүүнү Аллах таалам насип эткен болсун. Орозодо ар бир мекендешибиздин, ар бирибиздин билип билбей кетирген күнөөлөрүбүздү кечирген болсун. Аман болуңуздар, тынч болуңуздар, ниетти бекем кылыңыздар, ынтымак болуңуздар. Эң башкысы сабырдуу болуңуздар. Кудай буйруса,
бул күндөрдөн дагы Аллах таалам жеңилден чыгып кеткенди насип этет иншалла. Баарыңыздар тынч болуңуздар. Ассаламу алейкум.